Саламатсыздарбы, күнгө жума Супер ТВда Серик Чекиткейжи сайтынан алынган кечки жаңылыктардын топтому менен тааныштырабыз. 11 майда Бишкектеги Жөөк жолу менен Ибраимов көчөлөрүнүн кесилишиндеги үйлөрдүн биринен мыкаачылык менен өлтүрүлгөн эне жана кызынын жансыздын изи табылган. 2 адамды өлтүрүүгө шектелип, 16 жаштагы өспүрүм кармалып кылган ишин мойнуна алды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармагынан билдиришти. Тергөө иштеринин жүрүшүндө 31 жаштагы кыз 16 жаштагы өспүрүм менен таанышып, өспүрүмдү үйүнө алып келген учурда 60 жаштагы аял уйкудан ойгонуп, чоочун адамдын үйдө жүрүшүнө каршы болгон. Аял кыйкырып өспүрүмгө кол сала баштаган. Өспүрүм ашканадагы бычакты алып аялды сайып, андан кийин 31 жаштагы аял кишини сайган. Андан кийин ал кылмыш болгон жерден качып кеткени аныкталган. Маалыматка караганда 13 майда Свердлов райондук ички иштер башкармалыгы менен Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан жогоруда айтылган кылмышка шектелип, буга чейин соттолгон 2005-жылы туулган Жаран кармалды. Ал Ысык Көл облусунун тургуну. Кармалган шектүү Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Сурак учурунда ал кылган ишин мойнуна алып, далилдерди өткөрүп берген. Далилдер сотко чейинки өндүрүшкө тиркелди. Мындан тышкары анын 2018-жылдан бери Токмок шаарында жашап жүргөндүгү аныкталган. Эки аял түштү. Азиат улутундагы примерно бирөө 30 жашта, 30-35 жашта. Бирөөсү болсо 50-55 жашта. С признаками насильственной смерти түштү бизге. Негизи бул эже аябай жакшы. Новостидан айткандай аябай эме айтып атышат, иче турган, бирок негизи андай эмес. Бул аябай жакшы эже. Кызы прямо айтпайм, аябай ичет деп, но ичип турчу, но бизге келип, эме тамеки алып кетип турат. Апасы бирок негизи аябай жакшы. Экс-президент Сооронбай Жээнбековдун адвокаты Асылбек Кочкоров, активист Мелис Аспековдун, президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун шайлоо өнөктүгүн каржылоо боюнча чуулгандуу билдирүүсүнө комментарий берди. Алдамчылыкка шектелген Мелис Аспеков социалдык тармактар аркылуу Жээнбековдор Садыр Жапаровдун шайлоо кампаниясын каржылаган деген билдирүү таратты. Ар бир акыл эси жайында Аспековдун чуулгандуу өмүр баяны менен таанышып чыккан адам бул жаманатты кылган аракет экендигин түшүнөт жана жакын арада соту болчу адам өзүнө көңүл бурдурууну каалап жатат. Аспековдун бул билдирүүсү ачыктан ачык калп, биз аны жалган жала жапканы үчүн сотко берүүнү көздөп жатабыз, деди Асылбек Кочкоров. Буга чейин абакта жаткан Мелис Аспековдун билдирүүсү деп социалдык тармактарда кол жазмалар жарыяланган эле. Ал кол жазмаларда мурдагы президент Сооронбай Жээнбековду азыркы бийлик камай албайт, анткени андан $10 миллион пара алган деген маалымат камтылган. Ошондой эле бул маалымат боюнча президенттин маалымат катчысы Галина Байтерек төмөндөгүлөрдү билдирди. Жарандык активист Мелис Аспековдун Садыр Жапаров президенттикке талапкерлигин койгон мезгилде мурунку мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдон жана анын бир тууганы Асылбек Жээнбековдон январь айында өткөн президенттик шайлоого $10 миллион алган деп айтканы жалган жала жана калп. Анын айтымында Мелис Аспеков президенттин кадыр баркын түшүрүп, аброюна шек келтирүүгө аракет кылып жатат. Мындан тышкары ал айрым саясатчылар тарабынан бул тема талкууланып жатканы капагыларын айтты. Өздөрүн улуттуу саясатчы деп атаган айрым ишмерлер бул окуяны көтөрүп, президент Садыр Жапаровду дагы аны жүргүзүп жаткан реформаларындагы кадыр баркына шек келтирген, ушул теманы талкуулап жатканы капагылат, деди Галина Байтерек. 11 апрелде Бишкек шаардык кеңештин депутаттык мандаты үчүн ат салышкан партиялардын күрөө акчасы кайтарылбайт. Бул тууралуу БШКдан билдиришти. Маалыматка караганда күрөөгө коюлган 50 000 сомду алуу үчүн 15 жана андан ашык пайыз чогултуу керектиги көрсөтүлгөн. Партиялардын бири дагы мынча добуш алган жок. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы добуш берүүнүн жыйынтыктарын жараксыз деп тапты. Бирок мыйзамга ылайык күрөөгө коюлган акчаны алыш үчүн атайын босого упай бар. Ал босого упайга бир да партия жеткен жок. Ошондуктан аларга кайтарып берилбейт. Бирок ошто күрөөнү Ата журт Кыргызстан жана Улуттар биримдиги партияларына кайтарып беришет, дешти алар. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын башчысы Кайрат Маматов билдиргендей, жарышка катышууну көздөгөн саясий уюмдар президент кайра шайлоону дайындары менен кайрадан күрөө коюп, талапкерлердин тизмесин түзүшү керек.
Президент Садыр Жапаров Ысык-Көл облусуна иш сапары менен барат. Ал облуста бүгүн жана эртең болот. Президенттин басма сөз кызматынан билдиришкендей, мамлекет башчысы бир катар айыл чарба ишканаларынын ачылышына катышып, алардын ишмердиги менен таанышат. Лебединовкада кызды уурдоо фактысы боюнча изделип жаткан жигит милицияга өзү келди. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда 24 жаштагы шектүү ички иштер органдарына 12 майда адвокат менен бирге барган. Жигит менен бардык керектүү тергөө иш-чаралары көрүлүп, ал кое берилди. 7 майда кайра табылган 26 жаштагы жабырлануучу кыз өзү көрсөтмө берүүдөн баш тартууда. Бул уурдалган эместигинен кабар берет. Тергөө иштери уланууда деп билдиришти башкармалыктан. Аксай айыл өкмөтүнүн аялдары бүгүн Баткен облустук администрациясына митингге чыгышты. Митингчилер бийликтен чек араларды делимитациялоо жана демаркациялоо иштерин бүтүрүүнү, аймактын жана жергиликтүү тургундардын коопсуздугун камсыз кылууну талап кылышты. Митингден видеолор социалдык тармактарга жарыяланды. Митингчилер кыргыз бийлигинен Капчыгай конушунун чыгыш тарабын айланып өтүүчү Ходжай-Ало Ворух жолунун курулушуна макул болбоону суранышты. Биз аялдар, энелер бийликке өз сөзүбүздү айтуу үчүн чыктык. Биз балдарыбыздын өмүрүнө коркунуч келтиргибиз келбейт. Биз балдарыбыз менен неберелерибиз тажик армиясынын бутасы болушун жана алардын балалыгы от астында калганын каалабайбыз. Мен Капчыгай айылында төрөлгөм. Буга чейин апам мени көтөрүп алып, тажиктердин огунан качып жүргөн. Азыр балдарым менен качып жүрөм. Балдарымдын тагдыры эмне болот, деди митингдин катышуучусу. Аялдар Ворух анклавына чейин жол бар экендигин, дагы бир жол ашыкча болуп каларын белгилешти. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү Баткен районунун акими жана облус жетекчиси менен жолугушуудан кийин митингчилер тарап кетишкенин билдирди. Кечээ 13 май күнү саат 10:00 чамасында Сузак районунун 2007-жылы туулган 7-класстын окуучусу үйүнүн чатырындагы устунга пресс-джип менен өзүн өзү асып алып каза болду. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Бул факты Сузак райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине өзүн өзү асып өлтүрүү болуп катталып, текшерүү иштери башталган. Баланын денесине сырттан кароо жүргүзүлгөн учурда денесинин башка жеринде жараты жок экендиги аныкталган. Бул окуя боюнча баланын атасы арыз жазуудан жана жансыз денени соттук медициналык экспертизаны өткөрүүдөн баш тарткан. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койду. Мыйзам Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши тарабынан 6 майда кабыл алынган. Мыйзамдын негизги максаты жер казынасын коргоонун, экологиялык жана өнөр жай коопсуздугунун талаптарын бузган, жумуштар таасирин тийгизген аймакта жашаган же иштеген адамдардын өмүрүнө же ден соолугуна түздөн-түз коркунуч келтирген коомдордо тышкы башкарууну киргизүүнүн негиздери менен тартибин жөнгө салуучу ченемдерди киргизүү болуп саналат. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын жазык кодекси убактылуу тышкы башкаруу киргизилген учурда акционерди коомдун башкаруу органдарына коюлган чектөөлөрдү бузгандыгы үчүн жоопкерчиликти караган берени менен толукталды. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. АКШда вакцина алгандарга бет кап кийбөөгө, көчөдө жана имарат ичинде аралыкты сактабоого уруксат берилди. Бул тууралуу дүйнөлүк жалпыга маалымдоо каражаттары жазышты. Бирок федералдык же аймактык мыйзам жергиликтүү бизнес бет кап кийүүнү жана аралыкты сактоону талап кылса, анда аны америкалыктар сакташы керек болот. Ошондой эле коомдук транспортто, аэропортто жана вокзалда бет кап кийүү талабы алына элек. АКШда 3 вакцина жактырылган. Pfizer менен Moderna вакцинасы 2 дозадан, Johnson & Johnson 1 дозадан турат. Аталган өлкөдө вакцинаны толугу менен алгандардын саны 117 миллиондон ашкан. Бул Индия өкмөтү Ганг дарыясына өлүктөрдүн ыргытылышынын алдын алуу үчүн атайын тор орнотушту. Бул тууралуу Daily Mail басылмасы жазды. Индиянын суу ресурстары боюнча министри Бихар Санджай Кумар Twitter баракчасы аркылуу бул маалыматты тастыктап, тор орнотулуп көзөмөлдөөчү патрулдук милиция кызматкерлеринин саны өскөндүгүн билдирди. Дарыянын жээктерине атайын торлор орнотулуп, патрулдук милициянын саны дагы көбөйтүлдү. Жергиликтүү бийлик Ганг дарыясына келтирилген зыянга тынчсызданууда. Экспертизанын жыйынтыгы көрсөткөндөй, дарыядагы сөөктөр 5 күн ичиндеги катталган өлүмдөр экен, деди министр Кумар. Акыркы маалыматтарга караганда, дарыяга ыргытылган өлүктөрдүн саны 2 күндө 100дөн ашкан. Жергиликтүү тургундардын айтымында өлүктү өрттөө үчүн отун кымбат болгон
болгондуктан көз жумгандарды дарыяга ыргытууга аргасыз болушууда. Индияда коронавирусту жуктургандардын жалпы саны 22,2 миллиондон ашты. Ушул жана башка жаңылыктарды Серепчи Киткейджи сайтына кирип окуп таныша аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.